Ömür boyu izledim ömürleş bolçuna canımdı. Bu ayım tartıp gütkönüme minti bulgaygan kezde tabıldı Бишкекте Раймал менен Бегмай этно мюзикли коюлду. Анда адам баласына биркелүүчү сүйүү сезими карылыгына карабай Раймалдын, жаштыгына карабай Бегмайдын жан дүйнөсүн ээлеп алганы, акыр аягы аянычтуу бүткөн сүйүү баяны айтылат. Бири-бирин чын дилинен сүйгөн ашыктар Раймал менен Бегмай бир уч түркөй коомдун курмандыгы болгон татаал тагдыр сүрөттөлөт. Бул этно мюзиклда бардык сахнада ошол 150 адам бир убакта кыймылдап, бир убакта бийлеп, анан бир убакта багында аткарып, бир убакта бир дем менен оңойго турган жок, кыймылдап баарын аткаруу. Долбоордун автору жана жетекчиси Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыргызбай Осмонов. Либреттосын Кыргыз Республикасынын эл акыны Алы Туткучев жазган. Уюштуруучулардын айтымында мюзиклды даярдоого баш аягы 1 жылдай убакыт кеткен. Ал эми сахнада бир учурда 150дөй каарман катышат. Бул чыгарма буга чейинкилеринен масштабтуулугу менен да айырмаланды. Бир ай ошо театрда окудук ушул жерде. Умар мына Айнура деген карындашым. Мына Болот Тентибиш өзү баш болушу еді, бар ушул ырчыларга сабак өттү. Бир ай ошо театрда жашадык. Андан кийин мына сахнада жашадык, их сахнада ошол чыгарманын үстүндө иште бар бир жетир точкасына чейин ошо чыгарманын Раймалы атабыздын образын жаратууга аракет кылдык. Этно мюзикл Маданият министрлигинин колдоосу менен коюлду. Премьеранын биринчи күнү зал жык толуп, 2 саат бою туруп көргөндөр да болду. Бул көрүнүш узак убакытка созулган эмгек менен изденүүнүн натыйжасы. Дооронбек Садырбаевдин Махабат дастаны көркөм фильминин өзөгүндө, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын өзөгүндө бүгүнкү мюзикл жаралды. Жаңы добуш, жаңы дүбүрт менен келди арабызга. Аткаруучулар ошол эле жердеги массалык ырларды ырдоо биздин акыркы жылдарда биздин маданиятыбыздагы жаңы бир секирик, жаңы бир атырык болуп жаткан учур. Бүгүн жаңы аттар, жаңы сымдарды көрдүк. Жаңы аткаруучуларды көрдүк. Абдан таланттуу жана изденүү менен таап чыгышкан экен. Мына бүгүн абдан эл аябай курсант болуп кеткиси келбей отурдук. Мюзикл аркылуу кыргыз элинин дүйнө таанымын, маданий баалуулугун, каада салтын, тилин коомго кеңири таанытып, таалим тарбия иретинде жаштар арасында жайылтуу максаты коюлган. Аны элге тартуулоо 28 февралга чейин уланат. Чубакыр Зымат уулу, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.